Саламатсыздарбы, Марал теле радиосунун көрөрмандары. Бүгүн 29 апрель Борбор калабыз Бишкек шаарынын 145 жылдыгы. Анда майрамдын урматына Ала Тоо аянтында майрамдык салтанат өтөдү. Анда элдин маанайын жана чыгармачыл жааматтын маанайын биргеликте байкайлы. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Бүгүнкү күн куттуу болсун. Эң негизгиси элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, бейбитчилик болсун, ынтымакчылык болсун. Анан бүгүн болсо мындай чоң иш-чаралар өтүп атат. Чоң аянтыбызда албетте ар бир биздин кыргыз элибизде ар бир таланттар көп. Ошол таланттарын төгөлдөп келип атышат. Ошондуктан элдин баарына бүгүн төгө турган күн. Чоң программадагы концерт тартуулап жатабыз. Бул эң жакшы майрам. Анткени Кыргызстандын борбору болгон Бишкек шаарында билинбей эле 1,5 кылым болуп калыптыр. Менин кааларым ушу кыргыз элинде ар дайым тынччылык болсун. Шаарыбыздын 200 жылдыгы, 300 жылдыгы, 1000 жылдыгы болгон чоң ордолуу, куттуу шаар болушуна тилектешмин. Сүйүктүү Бишкек шаарыбызга 145 жыл аябай кубануу менен, толкундануу менен тосуп жатабыз. Өзгөчө ырчылар үчүн, себеби Бишкек жөнүндө жазылган патриоттук чыгармалардын көбүн эсе ушул опера ырчылары өзгөчө Сардарбек Жумалиевдин Бишкегим деген чыгармасын аткарып жүрөбүз. Сүйүү менен, кубануу менен аткарып атабыз. Сүйүктүү шаарыбыздын 145 жылдыгы менен жалпы бишкектиктерди куттуктайбыз. Бардык шаардын тургундарын чын жүрөгүбүз менен ушу жакшынакай майрамы менен куттуктайбыз. Бүгүн ошо өзгөчө майрам болуп турат. Ошо Бишкегибизге 145 жыл толуп турат. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Бишкек биз үчүн сүйүктүү шаарыбыз. Бишкек мен үчүн сүйүүм деп коеюнчу. Сүйүктүү шаарыбыз болгон Бишкектин туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бишкек шаарыбыз өнүгүп өсө берсин. Биз Бишкекти сүйөбүз. Урматтуу Бишкек калаасынын тургундары, сиздерди бүгүнкү кала күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кала көркөйө берсин, өсө берсин, өнө берсин, шарктай берсин. Биз соган тилекчимиз. Куттуу болсун. Сүйүктүү, улуу, жан дүйнөмдүн бир өзгөчө бир ордун ээлеген биздин калабыз, ордобуз Бишкек туулган күнүң менен куттуктайм. Шаарыбыз өнүксүн, өссүн, гүлдөсүн. Биз шаарыбызды гүлдөтөлү, жаркындаталы, сыймыктаналы. Саламатсыздарбы, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу кыргыз элим. Бардыңыздарды мына ушул биздин Бишкек шаарыбыздын күнү менен 145 жашка толуп атат Бишкек шаарыбыз. Бардыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ушул шаарыбызды гүлдөткөнгө ар бирибиз, ар бир кыргызстандык салымыбызды кошолу. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар жана ошондой эле Борбор калабыбыздын тургундары, жалпыңыздарды бүгүнкү жаркыраган, өтө сонун маанайда өтүп жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бишкек шаарыбыздын 145 жылдыгы куттуу болсун. Мындан ары ар дайым өлкөбүздө жакшылыктар, өнүгүүлөр, бир гана ачык асман, жакшы күндөрдөн болсун. Жалпыңыздарды куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Бардыңыздарды кирип келген майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Шаарыбыздын ошо 145 жылдыгы кут болуп, элибизде тынчтылык болуп, бейкутчулук болуп, өлкөбүз ар дайым өнүгүп, өсүүнүн гана жолунда болсун. Я тебя люблю.
Кыргызстан мен өзүмдүн сүйүктүү, аябай жакшы көргөн шаарым, аябай сыйлайм. Элдерибиз да Кыргызстаныбыз да жакшы. Мына бүгүнкү майрамыңыздар менен барыңыздарды куттуктайм. Бишкек мен үчүн сүйүктүү, өзүмдүн жакшы көргөн шаарым. Бүгүн Бишкек шаарынын 145 жылдык майрамы. Бул жерде мен 2011-жылдан бери. Мен үчүн бул экинчи үйүм. Ушул күнү 1878-жылы 29 апрелде Бишкек шаары түптөлгөн. Ошондо 2023-жылы бүгүн 145 жыл толуптур. Ар дайым эле Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Бул эгемендүүлүктү алганыбызга канча жылдай болуп калган? 30дан ашык жыл болду. Буюрса өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз деп ишенем. Майрам аябай шаңдуу өтүп атат. Бишкектин туулган күнү экен. Элдер аябай көп келип атат. Биз дагы ошо Бишкектин майрамын көрөлү деп келдик. Өзүбүз пенсионербиз. Бишкектин майрамы менен куттуктайбыз. 145 жылдыгы менен. Болбогалы бир 12 жыл болот. 12 жылдан бери тазалыкта иштейбиз. Таза коомчулук, таза кармаса эл журт. Ошону каалайбыз. Урматтуу шаардыктар жана анын коноктору, сүйүктүү Борбор калабыз Бишкек шаарынын 145 жылдык майракеси менен куттуктайбыз. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курамы сиздерге бекем ден соолук, ачык асман жана бейбитчилик каалайбыз. Мен Бишкек шаарында чоңоюп өстүм, абдан шаарыбызды аябай сүйөм, жакшы көрөм, действительночу. Эч кандай болсо да мен ошо Бишкек шаарга алмаштыргым келбейт. Бишкек майрамы менен жүрөгүм Бишкек деп салат. Бишкекте мен көп жылдан бери жашайм. Бул бүт бар кыргыздардын сыймыктаган эли, кыргыз элим всегда алга жүрсүн. Я поздравляю город с его днем рождения. Я хочу, чтобы с ним все было хорошо, чтобы больше зданий было, больше людей. Я поздравляю всех с этим праздником. Бишкек, ben seni suyum. Bayramımız ösü versin, önüge versin. Elbistin barıdan şu bayram manaymen kutluyum da. Bişkek siz için? Biz için Борборубуз biz жакшы көргөн шаарыбыз. Мен да кошулам. Майрам жакшы, мында майрамдар көп болсун. Кудай бир сакырындык менен өнүп атабыз, өсүп атабыз. Элибизде тынччылык болсун, бейбитчилик болсун. Бактылуу жашарга каалайм. Элдин маанайы мындай чарада жакшы эле, Кудай буюрса жакшы заманга ортабызга. Мен сени сүйөм, тууган күнүң менен. Бишкегим, Бишкегим,